чыгасың муну, кыласың муну, жазасың муну. Снайпер жок, сени атып албайт. Мындай кылсаңар болот экен деп башкаларга акыл үйрөтүп калат. Рахмат айтышыңар керек. Бизнес сабактарыбыздын кезектеги жолугушуусуна кош келипсиздер. Сабактар эсиңиздерде бар болсо, нөлдөн бизнести кантип баштаса болот. Биздин бизнес нөлдөн тренингибиздин кээ бир моменттерин силерге берип турабыз. Ошол сабактарыбызга кош келипсиздер. Бүгүн олуттуу босогодо турган маселени чечишибиз керек. Ишкердикке кирер алдында мына ушул маселелердин баардыгы чечилиш керек. Биз тренингтерде бүтүндөй бир күндү мына ушул түшүнүктөргө, мына ушул негизги эрежелерге жумшайбыз. Бүтүндөй бир күндү. Анткени эгерде биз жээкте сүйлөшүп албасак, деңизге киргенден кийин сүйлөшүү оор. Артка кайтуу да болбойт. Алдыга кетейин десең, кээ бир базалык түшүнүктөр чечилбесе, иштей албай кыйналат. Ошондуктан башында сүйлөшүп алган жакшы. Караңыздар, эмне үчүн көпчүлүк ойлойт ушул маселени, бизнес кылыш үчүн акча керек дейт. Мен да мурда ошону ойлочумун. Эмнеге бизнес кылбайт эмес, акча жок. Бир акча таап алып анан кылабыз го. Азыр деле кээ бир ишкерлик кылгандардын, кээ бир эмес, дээрлик көбү акча керек деп эсептешет. Бирок өздөрү чындыгында акчага деле байланган эмес. Өздөрүнүн көбү нөлдөн баштаган. Биринчи нерсени берин алган, анан бияка саткан, анан бериге кошуп, анан бияка берген. Өздөрү нөлдөн баштаган. Бирок эмнегедир акча керек дейт. Көрсө, балким бул бизге жатып калган нерсе, балким аларга азыр акча керектир. Койчу канткенде эле биринчи бизнесте эмне керек? Өткөндө мен бир тууганым, мурда да мен ага айтып жүрөм, өзү шыгы бар бир фирмада иштейт ал бала. Бир фирманын ишин аябай жүргүзөт. Тилекке каршы ага аз эле акча беришет. Аз дегеним, балким айлыкта иштегендерге салыштырмалуу көптүр, бирок анын энергиясы, анын чыгармачылыгы, анын демилгеси, анын потенциалы эгер өзү ишкердик кылса, чоң эле көрсөткүчтөргө жетмек да. Анан мен ага дайым айтчумун, сен өзүңө да иш кылбайсың деп. Акча керек да дейт. А мен ага акча керек эмес, башка нерсе керек деп, эмне керек экенин айтчу эмес экенмин, жөн эле акча эмес, акча маселе эмес деп койчуп өтүп кетишкенбиз. Анан бир күн кел агай дейт, мен эмне түшүнүп атам, бизнеске акча негизги маселе эмес экен. Каяктан түшүнүп атасың? Мен бир күн отуруп алып ойлондум дейт. Акем дайым эле ушинтип айтат. Анан мен вдруг бир акча түшүп калды. Айтайлык, бир 100 000 сом түшүп калды. Или 200 000 сом акча түштү. Мейли, миллион сом түштү дейли. Мен эмне бизнес кылсам болот деп ойлондум дейт. Ойлорум аябай көп дейт. Идеяларым бар дейт. Муну кылсам болот, муну кылсам болот, муну кылсам болот. Эмне кылбай атам азыр. Акча деле маселе эмес чындап эле. Мен азыр эмне мына идеям бар экен, көзүм жетип турат. Барып бирөөдөн акча сурап, берип тур деп, анан мен муну эмне кылсам болбойт деп ойлонуп калдым да сизге келдим. Мага эмне жетпей атат дейт. Бүгүн мына ушул жөнүндө сүйлөшөбүз. Акча болсо деле бизнес кылып кете бербейт экен адам. Идея болсо деле бизнес кылып кете бербейт экен адам. Аны токтоткон бир жетишпестик бар экен, бир коркунуч бар экен. Бул бизнес эптери, орусча навыки. Кайсыдыр бир ишти кыла билүү эби керек экен. Эмне үчүн мен жыгач усталык кылбайм? Себеби мен эбим жок ага. Көпчүлүк ойлойт, эп бул энеден туулма депчи. Жок. Энеден туулма, балким бул кан деңгээлинде кайсыдыр бир талант, кайсыдыр бир жөндөм, кайсыдыр бир көрөнгөдүр балким. Эп бул күнүмдүк жашоодо адап деңгээлинде пайда боло турган бир тажрыйба, тажрыйбанын бир мөмөсү. Эшикти кыйчылдатпай ачканды улам ача бер, кыйчылдатпай улам ача бер, эшикти кыйчылдатпай ачуу эби пайда болот. Столду кыйчылдатпай туруп жылдыруу. Кыйчылдатпайын деп мына ушинтип акырын туруп ушуну канча бир жолу кайталайсың, кыйчылдатпай коюу эби пайда болот. Бул адат эмес. Адат ошо отуруудагы же болбосо аны жылдыруудагы бир катар болсо керек. Аны кандай сапатта кылуу бул эп. Же болбосо адамдар менен сүйлөшүү эби. Адам менен жолугушсаң ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп саламдашуу адаты бар. Бирок мындан сен кандай пайда табасың, бул эптен көз каранды да. Бизнес деле мына ошондой экен, ишкерлик ушундай экен. Эгер ага эп болбосо, акча эч кандай роль ойнобойт экен. Идея эч кандай роль ойнобойт экен. Эп кантип ишке ашат? Мектеп окуу программаларында негизги өзөктөгү маселе
жашоо эптерин пайда кылуу. Мисалы, математика, физика, химия сабактары алам жөнүндө маалымат гана берип калбастан, да маалыматты кызык берүү менен менин маалыматты сиңирүү, проблемаларды чечүү эптерин пайда кылат экен, көнүгүүлөр аркылуу. Мени эпчил кылат экен. Кана муну чыгар. Мына жерден мындай ылдамдыкта мындай машина чыкты, бияктан мындай ылдамдыкта мындай машина чыкты, кайерден жолугушат. Кана тез муну чыгар. Мен тез муну проблеманы чыгаруу эби пайда болот экен. Үйүңөн да муну чыгарып кел. Атаңа айт, көзөмөлдөп турсун. То есть мээ иштей турган аламдын көрсөткүчтөр жосун проблемаларды чечүү эптери мээде пайда болот экен. Ким мектепте ушул программаларды окубай койгон болсо, демек мээнин иштетүү эптери жок. Ошондой эле коммуникациялык эптер бар, ошондой эле чарба эптер бар, толтура эптер. Эффективдүү адам мына ушул эптери көп адамдар. Эффективдүү. Алар бир маселени кыла алат. Эмнеге? Кайсыдыр бир кезде ошону кылган. Эгер ошондой маселе чыкса, муну кыла алам деп көзү жетет. Муну өзүнө ишенүү деп кой, да, көзү жетет. Эмне үчүн ишкерлик кылбайбыз? Көзү жетпейт. Эмнеге көзү жетпейт? Эби жок ошого. Эмнеге эби жок? Кылып көргөнүбүз. Каерде кылып көрөт? Биз муну энеден туума дебейбиз. Муну кылып көрүш керек. Мына ошол жерде бизден тренинг негизги маселе болот. Биз бизнес-нелден тренингин ачканыбызда ушуну көздөгөнбүз. Келин муну жерден бизнес жасап көрсүн, ишкерлик жасап көрсүн, өзүн сындырсын. Муну азырга чейин актуалдуу маселе. Биз көрсөтүп беребиз, муну азыр жарыя кыл. Мына базар турат, мына Instagram турат, Facebook, Одноклассник, там билбейм. Толтура базар турат. Мунтип жаз, мунтип сүрөтүн тарт, өзүң видео менен мунтип көрсөт. Өзүн сындырыш кыйын, дагы эле эп жок да. Калай айтат? Мен кыла албайм го. Кыласың муну. Кылдырабыз. Кыл муну. Ай, мен өзүм аябай куник көрүнөм, чыкпай эле коеюн. Чыгасың муну. Аллах ар бирибизди кооз жараткан. Сага ишкерлик кылыш керекпи? Керек. Чыгасың муну. Кыласың муну. Жазасың муну. Агай ката болуп калсачы, эч ким сени эч нерсе кылбайт. Снайпер жок, сени атып албайт. Эч ким урушпайт. Ката кылсаң, мен деле ката чыгарам, бир күндө 20-30 ката кетет. Зордой базарында ким ката сүйлөбөйт? Бардыгы ката сүйлөшү мүмкүн. Ким катарды адаштырып албайт? Бардыгы адаштырып алышы мүмкүн. Биз пендебиз, ката кетиребиз. Сен жаса. Ай, болбойт атат. 30 жолу жаса. 40 жолу жаса. Эме болду? Көнүгүү болду. Көнүгүү деген сөз көнүгүү ошого. Жасады. Эп пайда болду. Анан мардайып отуруп калат. Мындай кылсаңар болот экен деп башкаларга акыл үйрөтүп калат. Болот экен мындай кылып койсоң, алып келсең мен кылып берейин деп лидерлиги да башталат. Айтайын дегеним, бизнес биз энеден туулганда эле кимдир бирөө шыктуу болуп туулбайт экен. Кимдир бирөө такыр мокок болуп туулбайт экен. Бардыгы эп менен, кылып көрүү менен эпке айланат, эптен адатка, адаттан мүнөзгө ошентип отурат экен өсүп. Бизнес эптери ишкерлик кылам десе, эң жакшысы тренингди үйрөнгөн жакшы экен. Мен өзүмдүн байкоом. Мисалы үчүн бул эптерди пайда кылыш үчүн сөзсүз же өзүң жасашың керек. Аябай тогу келдиң, барып өзүң отуруп алып изилдейсиң, өтө ката кетиресиң. Мен кээ бир эптерди мына 10 жылга жакын убакытта пайда болду. Үйрөткөн адам болгон жок, эришкен адам болгон жок. Андай кылба деп айткан адам болгон жок, мындай кыл деп көрсөткөн адам болгон жок. Андай адам болсо дагы эп сенде пайда болбойт экен. Ал бирөөнүн бизнесине иштейсиң да. Муну эптен пайда болгон конвертацияны сен эсептей албайсың. Кыла бересиң, сага балким жалдан акчаңды берет, маянаңды берет. Анын потенциалы канча сен билбейсиң. Бирөөнү ээрчигенде да. Ошондуктан биздин тренинг бул табылга деп койдум мен. Рахмат айтышыңар керек деп. Мен айтам кеде, мына төлөгөн акчаңар мына жерге кириш үчүн. Калганы кадимкидей айтканды кылып ишке ашырыш үчүн. Келет, айтканды кылат, тапшырманы аткарбаса тренингке кирбейт. Эмнеге? Анда эп пайда болгон жок. Ал кийинки теманы өздөштүрө албайт. Ал мына эби жок. Жарыяны бере албады, демек сунуш кыла албайт. Сунушту бере албады, демек кирешени эсептей албайт. Демек эпке иштеш керек экен. Айтмакчы, эгер эбиң бар болсо акчаны да табасың. Биз тренингде ушуну айтабыз. Эпти пайда кылалык, акча түшөт. Нөлдөн деген ушул. Биринчи эпти пайда кылабыз, акча түшөт. Кеңешим ушул.
эбиңерди пайда кылгыла. Эгерде силерди ээрчитип, эбиңерге жардам бере турган адам болсо, бул табылга. Артынан калбай жүргүлө. Ишкерлик эптери пайда болмоюнча жүргүлө. Өзүңөр да кээ бирлер мына YouTube'дан көрөт, же болбосо башка интернеттен көрүп деле эптерди пайда кылса болот. Болот. Бирок бул бир кээ бир коркунуч маселелер бар. Туура болуп атабы, туура эмес болуп атабы, эффективдүү эптерди алып атабы, эффекти жокпу. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо тренингке келгиле. Тренингте баасы арзыбаган нерсе го. Муну эптер силерге бул бааларды бат эле, мисалы бизге тренингке келгендер төлөгөн акчасын унутуп деле калат. Башка баалуулуктар бар да. Башка баалуу нерселерди табат, өзүндө эптер пайда болот. Анда ким тренингке катышам десе, билесиңер эмне кылыш керек, катышам деп жазып койсоңор, менеджерлер чыгат. Но бүгүнкү сабагыбыздын бара турган жери ишкерлик эптердин үстүнө курулат. Ишкерлик эптерин пайда кылыңыздар. Салам.